Достор, көптөн бери каналыбызда ар кайсы жанрдагы тасмалар чыгып, бирок зомби тууралуу тасмалар такыр эле чыкпай калыптыр. Андыктан бүгүн ошол катачылыгыбызды оңдоп, бул жанрдагы тасмалардын мыктыларынын катарына кошулган 2004-жылы чыккан Өлүктөрдүн таңзаары аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан шашпай олтуруп каналга катталып коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Милуоки аймагы кадимкидей эле күндөрдүн бири. Медайым болуп иштеген каарманыбыз Анна дарыгерге маалымат берип жаткан. Анда ооруканага Эдвард Соломон деген адам түшүп реанимацияга жатып калыптыр. Бирок ал бирөө менен мушташып кетип, жөн гана колумду тиштеп алды деген арыз менен келген эле. Кандай болбосун каарманыбыздын иш убактысы аяктагандыктан ал үйүнө жөнөп, үйүнө бара жатып уналгыда берилген маалыматтарга маани деле берген жок. Анна үйүнө жеткен соң ал жердеги кошунасынын кызын көрүп, аны менен бир аз баарлашып, андан соң күйөөсүнө жолугуп, жумуштан бир аз кечигип келгендиги үчүн кечирим сурайт. Көрсө каарманыбыз жумуштан эртерээк келип күйөөсү менен биргеликте тасма көрөбүз деп убадалашкан экен. Кандай болбосун экөө үй бүлөлүк маселени чечип коюшуп бир маалда уйкуга кетишти. Таң аткан кезде Луис түшүнүксүз үндөрдөн ордунан турса, кошунасынын кызы ал жерге коркунучтуу абалда келип алыптыр. Анда Луис эчтекени түшүнбөй эле жанагы кызга жардам бергенге аракет кылып жаткан кезде ал Луисти тиштеп алып, бир кезде ойгонуп кеткен Анна эшикти жаба калат да Луиске тез жардам чакыра баштайт. Бирок ошол мезгилде көп кан жоготкон Луис көз жумгандай болуп, бирок бир маалда кайрадан тирилип, өзү дагы буга чейинки кыздай түсү өзгөрүп Аннага кол сала баштайт. Анда жүрөгү түшкөн Анна жуунучу бөлмөгө качып кирип, бирок артынан күйөөсү Луис такыр эле калбай, терезеден качып чыгып көчөдөгү абалды көрүп, бир эле алардын үйүнүн эмес, бардык үйдө ошондой ызы чуу башталгандыгын түшүнөт. Бир кезде күйөөсү үйүнөн чыккан мезгилде Анна унаасына олтуруп андан ары качып жөнөп, биз ушул жерде мындай коркунуч бүткүл шаарды каптагандыгын түшүнөбүз. Бир мезгилде үналгы сүйлөй баштап, элдин бардыгын жырткычтардан сак болгула деп эскертип, көчөлөрдө дагы башаламандык башталып, унаалар өрттөнүп бири-бири менен сүзүшө баштаптыр. Анда качып бара жаткан Анна бир кезде унаасынын башкаруусун жоготуп, талдардын бирин сүзүп токтоду. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Скажи слово. Бир мезгилде эле Аннанын жанына мылтыкчан адам келип, аны зомби деп ойлоп дарылуу мылтыгын такап, бирок ал жырткычтарга тиштелбегендигин түшүнүп, өзү менен кошо ээрчитип жөнөйт. Биз ушул жерде бул адамдын аты Кеннет, буга чейин тартип сакчы болуп иштегендигин түшүнөбүз. Алар бара жатып жолдон так эле өздөрүнө окшоп өлүм менен күрөшүп жүргөн 3 адам менен жолугушат. Алардын бири Майкл, экинчиси кара терлүү Андре жана Андренин аялы боюнда бар Люда болчу. Анда үчөө буга чейин 8 адам болуп жүрүшүп, бирок бешөө жырткычтарга тиштелгендигин айтышып, мындай учурда чогуу болбосок болбойт деп биргелешип алып сапарын улашат. Каармандарыбыз бара жатып жолдон соода борборун көрүштү. Анда бардыгы биргеликте ошол соода борборго бекинели деп чечим чыгарышып, анын эшигин ачуунун аракетин көрүшүп, ошол мезгилде жырткычтар каармандарыбызды көрүп ошол жака чуркап жөнөшөт. Анда Кеннет эшикти мылтык менен атып ал жака киргенге жетишишип, жырткычтар келген кезде эшикти жаап аман эсен калышты. Мындан соң каармандарыбыз соода борборунун ичинде тирүүлөө өлүктөр жок бекен деп текшере башташат. Бир кезде алар суунун жанына токтошуп, Кеннет ал жерде 2 кыз менен калып, Майкл менен Андре соода борборго кире турган башка эшиктер жабык бекен текшерип келүүгө жөнөшөт. Анда Майкл бара жатып эшиктердин бирин ача коюп, анын ичиндеги жырткычка жолугуп, жырткыч Майклга кол сала баштаган кезде каарманыбыз союлунун сыныгын анын башына сайып өлтүрүп салат. Бул убакта боюнда бар Людага тирүүлөө өлүктөрдүн бири жабышып, Кеннет аны куткарууга аракет кылып, жырткыч менен кармаша баштап бир кезде колунан жаракат алат. Анда Кеннеттин мылтыгы колунан түшүп кеткен кезде Анна мылтыкты алып жырткычты атып жиберди. Мындан соң каармандарыбыз кайрадан чогулуп алышып, лифт менен экинчи кабатка көтөрүлүп жөнөшүп, лифт ачылган кезде аларды 3 күзөтчү куралчан тосуп алат. Көрсө бул адамдар буга чейин соода борборунун күзөтчүлөрү экен эле. Анда алар каармандарыбызды коркутуп, силер бул жерден кеткиле деп буйруп, бул жер биздин жашына турган жерибиз, силердин бул жакта бизге такыр керегиңер жок. Тезирээк кеткиле десе, каармандарыбыз такыр эле болбой биринчи кабатта жырткычтар бар экендигин айтышып, силер менен убактылуу калып туралы десе, күзөтчүлөрдүн арасынан Сиджей анда бизге куралдарыңарды бергиле деп айтат. Анда каармандарыбыз аргасы жок куралдарын берип ал жерде кала турган болушту. Бул убакта сыналгыдан өлкөдө болуп жаткан маалыматтар көрсөтүлүп жаткан. Анда бул адамдарды жырткычка айланта турган оору бүткүл өлкөгө жада калса, бүткүл дүйнөгө тарап, аскер кызматкерлеринин аракеттери менен жырткычтарды жок кыла башташат. Анда сыналгыдагылар адамдарга кеңешин берип, жырткычтарды бир гана башына аткыла. Башка жерге атсаңар алар өлбөйт деп жаткан мезгилде биз Люда менен Андрени көрөбүз. Көрсө буга чейин Люданын колун жырткыч тиштегенге жетишип
беришептир. Бирок алар кийими менен тиштеген жерди жаап эч кимге айтпай коюшат. Кеннеттин болсо жаракат алган жерин Анна ал жердеги медициналык шаймандарды таап тигип берип, Майкл болсо бир кезде ал жерде өзүнчө эле башчылык кылган Сиджейге өзүнүн оюн айтат. Биз имараттын тамбашына чыгып жардам сурай тургандай кылып жазып коюшубуз керек. Учак менен жүргөн аскерлер бизге келип жардам берер десе, Сиджей бул нерсеге макулдугун берип, анда биз имараттын ичинде жүргөн тирүүлөө өлүктөрдү жок кылалы деп бирден тазалай башташат. Бул убакта башкалары тамбашка чыгып сырлар менен жардамга деген сөздөрдү жазышып, имараттын ичинде жок кылынган жырткычтарды ыргытып дагы жиберишет. Бир кезде тамбашта жүргөн каармандарыбыз алар тарапка тирүүлөө өлүктөр өтө көп топтоло баштагандыгын көрүшүп, бирок аларды бул жака эмне тартып жаткандыгын түшүнүшкөн дагы жок. Ошол мезгилде эле асманда аскердик учактардын бири учуп келе баштайт. Анда каармандарыбыз кубанып кетип эле кыйкыра баштаса, учактагылар каармандарыбызды көрдүбү көрбөдүбү айтор кетип калышты. Ошентип кеч дагы кирип соода борбордо чогулгандар уктоону чечип, Сиджей ал жерге келгендерге башчылык кылып аларды өзүнчө камап салат. Анда Майкл аларга ой салып, биз бул жерде калганыбызда көп деле пайда жоктой. Андан көрө аракетибизди кылып аскерлер топтолгон жака кетишибиз керек десе, Андре анын сөзүнө макул болбой, жакшысы биз бир аз күтүп турушубуз керек, учактагылар кайрадан келет чыгар. Бул жерде калганыбыз бизге коопсуз болуп жатпайбы деп ойлор экиге бөлүнөт. Бул убакта 3 күзөтчү дагы деле сыналгы көрүп жаткан. Анда телеберүүнү даярдагандар дагы мындан кийин сыналгыдан көрсөтүүлөр чыкпастыгын эскертишип, баардыгына аман болуусун каалап көрүп жаткандар менен коштошушат. Биз ушул жерде күзөтчүлөрдүн арасынан Терри, Сиджей менен Мартинин кылып жаткан ишине каршы экендигин түшүнөбүз. Анткени ал адамдарды камап аларга башчылык кылганды көп деле жакшы көргөн жок. Кандай болбосун таң атып эртеси күнү кайрадан эле жашоо башталып, тамбашка чыккан каармандарыбыз кошуна имараттан тапанчанын атылганын угушат. Көрсө ал жакта дагы Энди деген адам тирүү калыптыр, бирок ал жалгыз экен. Ошол мезгилде эле каармандарыбыз бейтааныш адам унаасы менен жырткычтардан коргонуп, каармандарыбыз тарапка келе жаткандыгын көрүшөт. Анда башкалары биз аларга жардам беришибиз керек десе, Сиджей менен Марти бул нерсеге көнбөй, бизге силердин деле керегиңер жок болчу, эми аларды дагы киргизип алсак арасында оорулуулар бар болсо эмне болот? Мен жырткычка айлангым келбейт деп Сиджей менен Марти каармандарыбызга тапанчасын такап, ошол мезгилде Майкл менен Кеннет жини келип алардын тапанчасын оңой эле алып койду. Анда каармандарыбыз Терриден сурап, экөөнү камай турган жер барбы деп алып барып камап салышат. Мындан соң каармандарыбыз унаа менен келгендерди куткарууга киришип, аларды эшик жака айдагыла деп белги берип, Майкл менен Андре тапанчаларын алып эшикти ачып жырткычтарды аткылай башташат. Убакыттан пайдаланган унаадагылар имараттын ичине кирип жөнөштү. Ошентип унаанын ичиндеги 8 адамды толугу менен куткарышып, бирок алардын арасында тиштелгендер дагы бар экен. Өкүнүчтүүсү буга чейин каармандарыбыз оору тиштелгенден жугат экендигин билишпептир. Ошондуктан анына медайым болгондуктан жанагы тиштелгендерди дарылоого аракет кылып, дээрлик толугу менен эле жырткычка айлана баштаган аялдын абалын көрө баштайт. Биз ушул жерде келген адамдардан Форт Бастер аймагындагы адамдардын бардыгы жырткычка айлангандыгын угабыз. Көрсө буга чейин сыналгыдан Форт Бастерга келгиле, ал жакта куткаруу иштери жүрүп жатат деп маалымат беришкен экен. Анда Кеннет дароо эле тамбашка чыгып, кошуна имараттагы адамга дагы маалымат берип, эми куткарылуу өзүбүздүн гана колубузда, бизге жардам келбейт экен деп жеткирет. Бул убакта жанагы тиштелген аял толугу менен эле көз жумуп калат. Анда билбей эле анын бетин жаап коюшса, ал кайрадан ордунан туруп зомбиге айланып кетиптир. Ал дароо эле Аннаны кубалап баштап, Анна колуна темир алып көзүнө сайып өлтүрүп салды. Ошондо гана каармандарыбыз маселенин кайда жаткандыгын түшүнүштү окшойт. Ал башкаларга маалыматын берип, демек тиштелген адам өзү дагы жырткычка айланат экен десе, муну уккан Андре жаман болуп кетет. Анткени биз билгендей, анын аялы Люда буга чейин тиштелген болчу. Көрсө тиштелген адам өлгөндөн кийин зомби болуп тирилет экен. Анда Майкл ал жерге келген адамдардын арасынан Фрэнк деген адам дагы тиштелгендигин эстеп, демек аны жок кылышыбыз керек деп айтып, дароо эле Фрэнкке барып жагдайды түшүндүрө баштайт. Анда Фрэнктин жанындагы кызы атасынын өлүмүн каалабай аны кучактап ыйлап, Анна дагы Майклды токтотууга аракет кылып, балким мен адашып жаткандырмын, шашылбай чечим чыгаралычы десе, каармандарыбыз болбой эле Фрэнкти кандай болбосун адамдардан бөлүүнүн аракетин көрүшөт. Сыягы Майклдагы кыргызда сактыкка кордук жок деген сөз бар экендигин билет окшойт. Бул убакта Андре аялы Людага келип, эртелүү ал дагы жырткычка айланат экендигин түшүнүп, аны башкалардан кантип коргоштун жолун издей баштайт. Анда буга чейин Майкл этияттангандай Фрэнктин чындап эле түсү өзгөрө баштайт. Ал кызынын ыйлап жаткандыгына карабай аны менен коштошуп өзүнчө бир бөлмөгө олтуруп, Кеннет анын жанында мылтыгын кармап жырткычка айлануусун күтө баштайт. Ошентип Фрэнктен дагы кутулушуп, каармандарыбыздын ал жердеги жашоосу уланып, соода борборунда тамак аш кеңири болгондуктан каармандарыбыздын курсактары ачпай, сатуучу күркөлөргө кирип, ар кимиси ар кандай кийимдерди кийип, зерикпей жашай беришет. Арасынан кээ бири болсо камалып олтурган Сиджей менен Мартиге келип башынан өткөн окуяларды айтышып, Кеннет болсо кошуна имараттагы адам менен баарлашып, аны менен шахмат дагы ойнойт. Биз ушул жерде башка имараттагы жалгыз адам Энди көзгө тар экендигин түшүнөбүз.
Анткени каармандарыбыз зериккен кезде жерде жүргөн жырткычтарды тандап айтышса, Энди так эле ошолорду башына атып өлтүрө баштайт. Бул убакта Андре аялы Людмиланын колу бутун байлап салыптыр. Анткени анын тиштелген жери таасирин бере баштап жырткычка айлана баштаган экен. Андре кандай болбосун аялын өлүмдөн сактап баласынын төрөлүүсүн күтүп жаткан. Бул убакта каармандарыбыз топтолуп алып ар кайсы сөздөрдү сүйлөп жатышса, ал жердин жарыгы өчүп калат. Анда Майкл башка аргасы жоктугунан камалып отурган күзөтчүлөрдү чыгарып, генератор кайда жайгашкандыгын ошолор гана билгендиктен аларды ээрчитип жөнөйт. Бир мезгилде ал жерге Кеннет да келип төртөө тең жөнөшүп, соода борборунун унаа коюучу жагына түшүп издей башташкан. Бир учурда эле ал жерде түшүнүксүз кыймылдар пайда болот. Анда каармандарыбыз чочуп кетип эле алаңдашып эки жакты карап, көрсө ал жерде эки жака чуркап ит жүргөн экен. Ничего, он просто лает. Ошол мезгилде эле жырткычтардын бири келип Мартиге кол салды. Бир мезгилде эле башка жырткычтар дагы ал жерде топтоло баштап каармандарыбыз чуркап эле качып жөнөшүп, бирок Марти аркада калып кеткендиктен жырткычтарга жем болуп кетет. Анда тирүү калгандар ал жердеги зымтордун артына бекинишип келгендерди аткылай башташып, Майкл ал жерден күйүүчү май көрүп калып жырткычтар тарапка чачып, Сиджей чөнтөгүндөгү жандырбалкасын ыргытып келгендердин бардыгын өрттөп жиберишти. Бул убакта Андренин аялы Люда толугу менен эле жырткычка айланып калган болчу. Анда Андре анын оозуна ооздурук салып тиштей албай тургандай кылып, дагы деле үмүтүн үзбөй наристесинин төрөлүүсүн күтөт. Бул убакта Анна менен Норма көптөн бери Людмиланы көрбөй калгандыктан андан кабар алалы деп атайын жасалган бөлмөгө Норма кирип барат. Көрсө Андренин бул убакта наристеси төрөлүп ал колуна көтөрүп алыптыр. Норма болсо Люданын жырткычка айланып калгандыгын көрүп аны дароо эле атып жиберип, аялынын өлгөнүнө чыдабаган Андре дагы тапанчасын алып Норманы атып жиберет. Ошентип эки каарманыбыз тең бири-бирин атып экөө тең ошол жерде жан берип, тапанчанын үнүн уккан башка каармандарыбыз дагы ал жерге жетип келишет. Топтолуп келгендер ал жердеги жагдайды көрүп бир мезгилде наристенин жүзүн ачышса ал деле жырткыч болуп төрөлүптүр. Анда Анна көп созбой эле наристени дагы жок кылууга туура келет. Мындан соң каармандарыбыз чогулуп сүйлөшүп калышып, эми эмне кылабыз деп бир чечимге такыр келе алышпай, Кеннет сөз баштап, мен ушуга чейин жоокерлер каза болгон мезгилде аябай ичим ачышат эле. Алардын туугандарына балаңыз өлдү деп айтыш өтө оор турчу. Бирок бүгүн оюм толугу менен өзгөрүлдү. Бул каза болгондор бизден караганда бактылуураак. Анткени өлүмдөн караганда өлүмдү күтүп жашаш өтө оор экен. Эми эмне кылышымды деле билбей калдым десе, арасынан Стив сөз баштайт. Деңиздин жээгинде менин токтоп турган кайыгым бар. Эгер кайыкка жете турган болсок, эч ким жашабаган аралга бармакпыз. Ал жактан бизге жырткычтардын зыяны тийбейт десе, бул ой көпчүлүгүнө жагып, Майкл дагы кошумчалап, мен унаа токтотуучу жайдан автобустарды көрдүм. Ошолор менен чыгып кетсек болот деп жанагы автобустарды даярдай башташат. Анда каармандарыбыз автобустун терезесин темирлер менен тосушуп, бирөөсүнүн алдына атайын сүрө турган калак орнотушат. Анда Кеннет дароо эле кошуна имараттагы Эндиге кабар бере баштады. Бирок Энди каарманыбызга жооп кылып, менин тамак ашым түгөндү, курсагым катуу ашты десе, каармандарыбыз ага тамак жеткириштин жолун издешип, бул убакта Кеннет алар менен жашап калган итти көрүп оюна бир нерсе келе түшөт. Көрсө бул жырткычтар итке тийбейт экен. Эгер тие турган болсо, ит буга чейин эле өлүп калмак. Ошондуктан анын белине тамак аштарды таңышат дагы аны жөнөтүп жиберишет. Анда каармандарыбыздын арасынан Николь итти аябай жакшы көргөндүктөн ага жырткычтар зыян келтирбегендигине карабай эле аябай кабатыр алып, силер итти өлүмгө жөнөттүңөр деп эле жини келе берет. Кандай болбосун ит кошуна имаратка жетип тешиктен кирип кеткен кезде ошол тешикти жырткычтар дагы көрүп калат. Бир кезде жырткычтар жанагы тешиктен кире башташып, Энди тамбашка чыгып кайрадан каармандарыбызга кат жазып, бирок бул жолу жөн гана кагазга канды шыбап койгондугунан ал дагы зомбиге айлана баштагандыгы билинет. Бул убакта Николь эч кимге айтпай эле итти куткарыш үчүн ал жердеги унаалардын бирин айдап жөнөп кетиптир. Бирок ал итти куткармак турсун өзү жырткычтардын тегерегинде калып чыга албай калат. Өзү көпчүлүк бале ушул акылсыз чачуузундардан башталары чын окшойт. Анткени каармандарыбыз аргасы жок Никольду куткарууга жөнөп кетишет. Алар Стивге дайындап биз келгенде эшикти ачасың деп мылтыктарын көтөрүп алып жөнөшүп, жер астындагы саркынды суулар кетичү түтүкчө менен чыгып барышат. Бир мезгилде түтүкчөнүн эшиги болгон темирден үндөр чыгып, жырткычтар каармандарыбызды байкап, алар аткылаган бойдон эле Николь камалган имаратка кирип кетишти. Көрсө бул имарат курал жарактарды сатуучу дүкөн экен эле. Алар кирсе, Николь шкафтардын бирине бекинип алып, бул убакта толугу менен жырткычка айланган Энди ага кол сала баштаптыр. Извини, брат. Ошентип алар Никольду куткарышып, керектүү курал жарактарын көтөрүп алып аркага кайтышып, коолап келе жаткан жырткычтарды аткылашып, каармандарыбыздын арасынан такир качканга жетишпей жырткычтарга жем болду. Анда буга чейин эшикти кайтарып турган Стив эшикти жаап коюп ал жерден кетип калыптыр. Ошондуктан каармандарыбыз жырткычтардын курчоосунда калышып, аларды аткылоосун токтотушпай, бактыга жараша бир кезде Анна келип эшикти ачып, каармандарыбыз куткарылып калышат. Бирок жырткычтар өтө көп болгондуктан эшикти жапканга жетишпей, соода борбордун ичи дагы жырткычтарга толду. Анда каармандарыбыз убакыттын келгендигин
экендигин түшүнүп буга чейин даярдаган автобуска олтуруп алып качып жөнөшүп, алар бара жаткан жолдо жырткычтар өтө көп болгондуктан унаалар такыр эле ордунан жылбай калат. Анда каармандарыбыз буга чейин даярдангандай CJ автобустан чыгып газ толтурулган түтүкчөнү жырткычтар тарапка ыргытып, аны мылтыгы менен атып өтө чоң жарылуу уюштурат. Ошондо гана алардын жолу бошоп андан нары сапарын улашат. Бирок жолдо башаламан унаалар жаткандыктан артта келе жаткан автобус башкаруусун жоготуп кырсыкка учурап, алдыдагылар бара жаткан жерден токтоп арттагыларды алып кетүүгө шашылат. Анда жырткычтар ал жерге жетип келгендиктен артка автобустагылардын кээ бирлери каза табышып, Кеннет менен Терри гана тирүү калып ал жерден качып жөнөшөт. Анна болсо өлүп жаткан Стивдин чөнтөгүнөн кайыктын ачкычын алууга аракет кылып артта калып кетет. Кандай болбосун аны Майкл куткарып калып, каармандарыбыз андан нары сапарын улашты. Ошентип бир кезде алар деңиздин жээгине жетип келишип, бирок жырткычтар алардан такыр эле калбай, CJ бардыгын кайыкка кетирип жиберип, мен силерге бир аз болсо дагы убакыт алып берейин. Кана жөнөгүлө деп эле ал жерде калып жырткычтарды аткылай баштайт. Кандай болбосун тирүүлөө өлүктөрдүн саны көп болгондуктан аны дагы тиштегенге жетишишип, бирок CJ ал жердеги газ толгон түтүкчөнү жардырып жиберип, каармандарыбызга бир аз болсо дагы убакыт алып берди. Анда бардыгы кайыкка түшкөндөн кийин Майкл эмнегедир кайыкка түшпөй коет. Көрсө ал буга чейин Аннаны куткарып жаткан жеринен жырткычтардын бири анын колун тиштеп алган экен. Ошондуктан Аннанын жок дегендигине карабай алардын бардыгын кетирип жиберет. Ошентип кайык жээктен алыстагандан кийин Майкл тапанчасы менен өзүн өзү атып алгандыгын көрөбүз. Кайык менен куткарылгандар болсо деңиздин үстүндө өтө көп убакыт жүргөндүктөн тамак аштары түгөнүп, жада калса кайыктын күйүүчү майы дагы түгөнө баштайт. Ошондой мезгилдердин биринде эле алыс эмес жерден арал көрүндү. Анда каармандарыбыз кубанып барып эле аралдын жээгине чыга койсо, ал жакта деле жырткычтар өтө көп экен. Эми булардын чындыгында бара турган жагы түгөндү окшойт. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө ар дайым тынчтык гана өкүм сүрсүн.